Gördüңбү жеңдим барын себепкер сен. Мурда бирөө жарым мындай Нуриланы ушунчалык бир жакшы көрдүрүп жүрүп турган мындай таштап кеткенде мындай. Болочоктогу сиздин жолдошуңуз кандай болсо деген тилегиңиз бар? Кыргызчаны так сүйлөш керек, өзүнүн оюн кенен жеткире алыш керек. Анан сөзүнө иши дал келсе болду. Башка эч нерсе эстеле. Бойдок болгондо бүт регламентке туура келмей экен. Махаббат жок деме жаным, сен үчүн күйүп мен жана беремин. Уже балыкчыдан өтүп баштагандан кийин эй тати биздин кызга деп элечи. Болбосо оштукмун дечи. Бирокчу Нурила кайсыл убакта билет экен да көлдүктөрдү. Кимдин заманасы көлдүктөрдүн заманасы. Көлдүк байкеге чыгарып койду да. Көлдүк байкеге деп койду. Я и не знал, что любовь может быть жестокой, а сердце таким одиноким. Я не знал. Эй, ты в любой жерге. Ай, Нурила үйдө отур же болбосо ырдап. Билбейм, мен тандаган киши мен тандоомду деле сыйлаш керек го негизи. Жана списокто бар ошондой. Кармачылык чөйрөдөн жолдошуңуз болушу мүмкүнбү? Болочок жолдошуңуз. Мүмкүн, толук мүмкүн. Калаш кетет да бул мен күйөрманым, сен күйөрманың. Кой деген сыяктуу. Казакстанда жүрөгү жараланып жүргөндөр барсыңдармы? Сагынсам калай шыдаймын, издесем күндөн сураймын. Ак периштеси арманым, мен саган калай унаймын. Саламатсыздарбы достор, кайрадан эле сиздерди өз кучагына алган биз Арна шоу Нурел жана Лилия сиздер менен бирге болмокчу. Кош келиңиздер. Жаз айланада жаркыраган мыкты күндөрдө биз дагы өзгөчө сезимдер менен мындай жазын адамдардынчы сезимдерди ойнойт го. Бүгүн биздин сезимдер эфир башталганча эле ойноп атат. Себеби дегенде конокто мындай гитаранын эле кылдары эмес, жан дүйнөнүн дагы кылдарын черткен өзгөчө сезимдер менен биз ушул жерге келген Нурила. Кол чабуулар болсун. Өзүң кол чабсаңыз. Кош келипсиз. Эфирден сырткары сүйлөшүп отуруп Нурел сонун айтып аттың го. Нуриланы кимдер жакшы көрөт экен айтчы. Кимдер үчүн ырдайт бул кыз? Эң жакшы көргөн таксисттер. Көлдүктөр. Анан үйлөнөйүн деп жүргөн. Мына үйлөнөм деп жана кыздар азапка салып аткандар го. Ошолор анан ажырашып кеткендер бар. Жаңы ажырашкан. Жаңы эле ажырашкандар. Арманы. Аттын башындагылар бар. Анан дагы өзгөчө. Жек көргөндөр. Иә. Жек көргөндөр. Жек көргөндөр да бар. Анан мен да билем да. Могу 40тан өтүп мындай башка жака сезим кылайын деп жүргөн макелер бар го. Ортодо жүргөндөр. Ортодо мынтип сезимден адашып жүргөндөрчү. Ошолордун баары жакшы көрөт да. Кыскасы биздин сүймөнчүгүбүз Нурила жакшыбы, маанай? Аябай жакшы. Сизге көңүл айтып коеюн деп атам. Нурел байке курткасын жоготуп алыптыр, бияка келип. Мындай да айланада жаз, жап-жашыл болуп, моеко сүйлөшкөндө жашыл кийип келмекчиз негизи дегенчи. Анан азыр бир жерге барып, куртканы илип коюп, анан ошол жака машинанын мен курткамды башка бирөө кийип кеткен экен, ошонун чөнтөгүндө машинанын ключу да кетти. Кыскасы, мен кара, булар болсо жашыл. Мындан кийин мен ушундай эле кийип турам. Куртка табылбаса деп. Мен дагы жакшы кепкам мен келип алган жокмун. Анда эми сөздү сизге буралы. Нурила кош келиңиз деп тосуп алганга биз дагы мындай кубанып турабыз. Ырларыңызды жакшы көрөбүз, чыгармачылыгыңызды жакшы көрөбүз. Анан байкап көрсөк, негизи адатта ушундай мындай ойлуу ырларды ырдагандар жашоодо башкача болушат да. Сиздин мүнөзүңүз кандай жашоодо? Өзүңүздү кандай мындай мүнөздөмө бере аласыз өзүңүзгө? Негизи шаңдуу жүргөн кызмын. Бирок ошол эле убакта кыял кечимин көп ойгоп атам. 50-ге 50 десек болот. Эмне жөнүндө ойлонот айтчы. Эмне проблема? Эмне проблема болот 5 жаш оят. Айтчы мындай. Асхат байкеге окшопчу. Кана Асхат байке. Асхат байкең ал. Не кырк салдыңар? Ал акча жетип калды. Айлык талашып атасыңар деп. Айлык талашып кеттик. Тамаша, мен апам да ошо суроону берет. Кээде мынтип бир нерсени ойлонуп каласың да, бир точканы карап каласың го, монтип отурсаң. Сен эмне жөнүндө ойлоносуң дейм да эле апам ошо жерде. Эмне жөнүндө ойлоносуң? Айтыңызчы мындай. Ойлондура турган адам барбы же мындай учурда? Жок, андан эмес. Негизи натура ошондой окшойт. Мисалы, штораны көрүп калсам,
ушул штора дегенди биринчи жолу ким ойлоп таптуу болду экен эмнеге көрүнгөн нерсе жөнүндө ойлонсоң болот Көрүнөн баштайт экенсиз. Гитараны деле кармап калышыңызга ушуну көрүп ойлондуңуз да, ушуну ким ойлоп таптуу экен, кантип ойнойт болду экен. Канча болду гитараны ойноп жүргөнүңүзгө негизи? 7 класста баштагам. 13 жашымда биринчи жолу ошо мектебибизге гитарадан кружок ачылып, негизи апам ойнойт гитараны. Үйдөн көрүп кызыгып жүрчүмүн, анан мектепте кружок ачылып калганда апамдын ак гитарасы бар болчу. Сурабай алып кетип алып барып сындырып келгем биринчи эле катышканда. Ошону көрмөпсүздөр. Колоп чыкчы. Шуну алтырып кол. 20 сом алып чыгын оң, жөнү карап кетет эми кетет. 20 сом берип кой. Домофонго жарамазан айткан бир жолу. Ал үйүндө эме бар экен да. Жарамазан QR код бар экен да, көрдүңүзбү? Таң калбадым мен тоогун. Короче, мыткот. Мамеге келип, светофорго келип токтосом, жарамазан айтып атпайбы? Мен жанымда акча жок экен десем. Эм банк бар, эме дедим. Эм банкың бар десем, жок, о деньги бар дебеди. Анан QR код бербеди. QR кодтон 20 сом которбодум дейже. Несі? Улантабыз анда, жана ак гитара жөнүндө баштайлы анан. Гитараны ошо 7 класста чертип баштагам. Үйдөн апамдын ак гитарасын урдап кетип айтпай алып барып сындырып келгем. Апам деги ошо ак гитарасын унутпайт. Сен эсиңдеби жана гитарам деп дагы эле айтат. Бирөөнү башка чаптыңар эле ал гитара менен. Колман түшүп кеткен. Ошондо. Неге сразу башка? Оюңа келбеген нерсени айтасың. Сен башкача ойлоносуңар. Бул сен деп ойлоносуң. Сен айтып атпайсың, гитараны, камераны ким ойлоп тапты дегенде. Негизи аялдар мындай башкачараак ойлоносуңар да. Эң биринчи ушу гитара үйрөнгөндөн кийин кайсы кыдырдадыңыз эле мындай? Дежурный кылып дайыма ырдап жүргөн. Любой гитарист гитарасын үйрөнгөндө алтын айдан баштайт. Кандай эле? Ой, Назира айткан. Алтын ай, жаным алтын ай. Оңой да аккордтору, бир эле аккорд алмаша берет, анан тергени дагы оңой. Эң биринчи ошол чармадан үйрөнгөм. Мына ошол гитара чертип, ошол гитара менен ойнолгон ырлардын артынан ийгиликке жетип атат болушуңуз керек деп ойлойм. Анан ошол элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуптурмун. Мен аткарган чыгарма элдердин жүрөгүнөн орун таап баштаптыр деген сезим качан пайда болду эле? Кайсыл көрүнүштөн кийин да ошондой ишеним жүрөктө болду? Андай ишеним деген мен негизи карантинде ырдап баштадым да, видеолорубуз тарап ошондо. Ошол кезде неме деген энекем менин байлыгым деген чыгарманы аткаргам. Ошол ырыбыз көпчүлүк пабликтерге тарап эл жакшы кабыл алган. Ошол кезде негизи ишеним келип баштаган. Анан эң элге жакшы тарап, жакшы кеткен ырыбыз бул Кереметим менен жеңдим баарын деген чыгармабыз жакшы кетти. Көрдүңбү деген ырды, Кереметим да сонун го. Кереметим. Ушул Ак Жолтой чыгармалардын бирин укпайлыбы анда азыр? Давайте. Кандай гитараны колго алалы. Мындай аял заты эме гитара кармагандар кийин хит болуп кетти, азыр көбөйүп кетти го. Мурда чыгармачылыкта гитара ойногон айымдар аз эле. Анда сиз Нурила. Черт чиркин бер. Жеңдим баарын деген чыгарманы аткарып берейин анда. Жана сиз айткан неме отношения туруксуз болуп жүргөн кишилер көп угат, кыздар көп угат. Кабыл алабыз. Көрдүңбү жеңдим баарын, себепкер сенсин жаным, сен көргөндөй турам азыр, бирок ичимде муздак жанмын. Ай, муздак жалын. Кыйналдым, өттү баары,
айтсаң болду сага ушул акыркы кат сенде бобон жазбайм болду. Браво. Аябай муңду кайгылып кетти. муңдуу болот сен. Аябай дедиң го. Сыр бербей эметип коебуз да биз мындайчы жана болот го. Капталданчы деп койгондорчу. Бизде мен бир тааныш байкелер бар эле. Анан өзү аябай чоң кызматтарда иштеген, область башкарган киши бир күн тойго барсам бийлеп атыптыр. Тойдо бийлеп атыптыр да анан жанагындай 30 кишинин биринчи жолу бийлегенин көрдүм да. Бир эле эмеси бар экен, кыймылы бар экен да. Колун момундай кылат экен, монтип коет экен да. Ыр болуп атат. Гүлжигит Сатыбековдун Лейликти кызга ыр болуп атабы, же көрдүңбү жеңдин баарын болуп атабы, вальс болуп атабы мындай болуп. Монтелеп коет экен да, ошол сыңарында мен адатым бар да, үй деп жүрмөйм. Кандай болбосун э? Кандай ыр болбосун э? Бул аябай кубаттаган сүйүнгөнү. Ал эми азыркы маалда социалдык тармактарда баягы башка Казакстандын тургундары, биздин бир борлорубуз көп ошол сиздин чыгармачылыгыңызга кызыгып, сиз ошол жака чакыруу менен барып калганда кыргыздын дагы бир сыймыктуу кызы деп көп чыгарганын байкап калып атабыз да. Негизи мындай баягы боордош эл болгондуктан бизде көбүнчө ырчыларыбыз ошол Казакстандын чыгармачыл адамдары менен дуэт түзүп, чогуу концерт берип, ушундайды көздөп жүрүшөт да. Мүмкүн сиздин дагы ошол элге каттагандан кийин кайсы бир белгилүү инсандар менен чогуу концерт койсом же дуэт жаратсам деген тилегиңиз барбы? Ооба, албетте. Негизи буга чейин дуэтке сунуштар түшүп эле жүрөт ошо кошуна мамлекеттерден. Бирок буга чейин ошол өзүбүздүн атыбызды элге жакшы таратып алалы, сиңирип алалы, өзүбүздүн автордук кырларды аткарып элге жакшы өзү сольно таанылып алалы деген максат менен буга чейин ырдабай атканбыз. Эми Кудай буйруса алдыда жакшы коллабтар, дуэттер жасалат деген ойдомун. Анан мындай туура келген бул дуэтте эң башкысы үнүң менен адамдын образы бири-бирине баягы дал келиш керек да. Ошондо дагы көп ырдын баягы жакшы аткарылары, элге жакшы жетери ошондон көп көз каранды. Ошол жагынан туура келген киши азырынча жок болуп атат десем болот. Бирок боордоштордо жок болуп атабы ошондо? Таттуу кыялыңызда барбы кайсы бир инсан менен тартылуу? Күчтүлөр дегендей депчи. Бирок айта алмайм. Мисалы үчүн Кайрат Нуртас. Сунушту ойлонуп көрмөкпүз. Ойлонуп көрмөкмүн, ооба. Почему нет? Сиз мындай бизде съемкадан сырткары бир казакча ырды чертип отурдуңуз да, ошону да уксак болобу? Ооба, Кайрат Биздин байке. Казакстандагы көрөрмандардысың. Казакстанда жүрөгү жараланып жүргөндөр барсындармы? Бауырлар. Бауырлар. Сиздерге гүлдесте болсун анда. Казакстанга акырын жаттап. Баян бирөө сүйлөй калам деп Казакстанга барып хип-хоп кетти го Кыргызстанда ошончу. Биз жакшы сүйлөбүз, баарыңыздарга салем. Негизи эле ойлонуп сүйлөгөн жакшы болот окшойт азыркы заманда. Ооба. Тамашага да түшүнбөй калды го. Тамашалап атсаң деле деп күлүп салышат. Бул Кайрат Нуртас агабыздын калай сагынсам калай шыдаймын деген чыгармасы. Биз бала кезде көрсөм маанисин түшүнбөй эле окуп жүрөтүбүз. Эми маанисин дагы отуруп бир жердикте ойлонуп көрдүм. Бирок ал чыгармадагы анын ак жолтой ыры болгон да. Ошол визитный карточкасы сыяктуу болуп калган. Анда сиз. Ооба, ошол чыгарманы аткарып берейин. Буда уйт деп турса болобу? Жок. Бул чоң арман жөнүндө. Өмүрүмдөн көрдүм мен, көңүлүмдөн көрдүм мен өрттенген өлеңимди. Айрылмай койдум ау, жалыктым тойдум ау, мен сыймас әлемиңден. Айрылмай койдум ау, жалыктым тойдум ау, мен сыймас әлемиңден. Сагынсам калай шыдаймын, издесем кимден сураймын, ак периштеси армандын. Мен саган калай унаймын. Таулардан асырып, орманга жасырып, несине кызганамын.
армандабай түшүн сүймесе кайтесиң жүрөгүм сыздамагын армандабай түшүн сүймесе кайтесиң жүрөгүм сыздамагын чогурдасак болот ушул жеринде сагынсам калай шыдаймын издесем кимден сураймын ак периштеси арманым мен саган калай унаймын сагынсам калай шыдаймын издесем кимден сураймын ак периштеси арманым мен саган калай унаймын Браво. сонун чоң рахмат Сіздерді ырдатып қой, отырсаң кішкене. сонун экен бе Сонун екен да. Туунаймын деп атсачы. Негизи карантинге убагында хит болдум дедиңиз, карантинге чейин эмне кылып жүрчү элек? Кандай болчу эле? карантинге чейин эмне жөнүндө ойлонуп жүрдүңүз эле? каякта жүрдүңүз деп коесуз. Карантинге чейин просто неме болду го, зеригип баары эле телефондо отуруп калды го. Анан мен дагы эл катары зериккендин айынан эле ушу видео тартып баштагам чынын айтканда. Ага чейин апама жардам берип жумуш жасап ошентип эле жүрчүмүн. Негизи 9-класста мен 15 жашымда шаарга келдим. Ошон келип эле ошол апама жардам берип иштеп ушинтип жүргөнбүз. Негизи апаңыз аябай жакын экени эмнеден далил берет? Жакында эле Нурила апасына темир тулпар белек кылды. Туулган күнүндө. Туулган күндө. Кут болсун. Рахмат. Өзүмдөр болуп жана сидегим атам деп туруп элдин баары бир учурларда аталарына машина уруп атпадыбы? Ошондо бул жактан Нурила чыкты, апасы берип койду. Ошондо канча деген жакшы сезимдерди ошол жерде эненин мындай жүзүндөгү бир нурду, сезимди, ошондогу балага болгон сүйүүнү көрүп, мен көзүмө жаш айланып кетейин деп өтпөй. Өзүмдөй көп нерсеге эле көзүмө жаш айланып бербейт негизичи мындай. Ошол сезимдер аябай сонун болду. Эмнеден улам бул идея келди? Кандай болду? Эмне болуп машина уруп калдыңыз? Идея дегенде эми бул бардык эле баланын кыялы болуш керек деп ойлойм. Баарыбыздын эле баягы ата-энебизге негизи эле колуңа бир акча тийсе, мүмкүнчүлүгүң болуп турса, баары эле жакындарын, ата-энесин кубанткысы келет. Мен негизи апам машина айдачы, башынан эле 10 жылдык стажы бар. Болгону 2015-жылдары машинасы сатылып кетип, ошол боюнча ордуна кайра ала албай калды. Баягы турмуштун агымы менен болуп эле. Анан Кудай буйруса колума акча тийгенде сөзсүз апама темир тулпар алып берем деген ниетим бар болчу. Быйыл бердим туулган күндө. Айдап жүрөт. Айдап жүрөт. Дерске болуп, башына жалык салып, встречкага түшүпчү. Анча-мынча жерден мен Нуриланын апасын көргөн жоксуңар дейле. Такыр антип мактанбайт, бирок апам аябай жөнөкөй. Встречкага түш, экөөбүз чогуу кетип баратканбыз да. Бурулса эле гаи турат турбайбы жана жердечи. Анан негизи неме экен, бизде бир байкаганым, аял киши водительге лояльный мамиле кылышат экен да, мейли эми кепирип жиберип, ремень деп жазып берип коюп ушундай. Апам болгон гаи наберим барын төгөлөс. Эртең кармалып өткөндө кызың өтөп аткан келем, мындай эле жазып коюн, коюн, сада коюн деп. Бирок ошондо мындай өзүңүздүн атыңыз менен пайдаланган учур болду беле? Мен Нуриламын, баягы Нурилачы дегендей. Жок, өзүң айтпайсың, таанып калып, сага скидка кылып берип, же болбосо биздин атыбыздан угощение деп коюп, анан кээ бирки жерлерде без очереди кел карындашым деп кабыл алып, көбүнчө көлдүк байкелер ошондой дээрсең. Жарбадым көлдүктөрдүн баары тең. Негизи ошол көлдүк жигиттерге арналган чыгармадан кийин баягы көл тарапка чакыруулар көбүрөөк болуп ушундай болдубу? Ооба. Уже балыкчыдан өтүп баштагандан кийин эй тетиги биздин кызга деп элечи. Болбосо оштукмун дечи. Сонун да кандай сонун. Бирок Нурила кайсыл убакта билет экен да көлдүктөрдү. Кимдин заманасы көлдүктөрдүн заманында көлдүк байкеге чыгарып койду да. Көлдүк байкеге деп койду. Көлдүк жигитке чыгарып койду да. Байкең жакшы экен. Ава деп коеюнчу эми эле. Негизи эле көлдүгүм быйыл жакшы болду. Негизи көпчүлүгү ошондой сиз ойлогон ойдо. Жок, мен жөн эле ойлоп койдум муну. Ошо эл деле ошону жөн эле ойлоп коет да. Бирок ал туура эмес ой, чынын айтканда бул спонтанно эле келип кеткен. Биз көлгө
билет болушуңуздар керек. Баягы отрывоктор тарап жүрөт немеде пабликтерде көлгө барып, көлдүктөр такыр концертке келбей коет атпайбы. Анан булар эмнеге концертке келбейт деп аябай ызаланганмын. Анан ошондо идея келген да, может көлдүк жигитке деп ыр чыгарып коем депчи. Негизи мен баягы ырларымда өзгөчө идея, өзгөчө сөз болсун деп издене берем да. Ошондон келип эле жазылып калган. Мунун текстин Бердибек Жамгырчиев жазган, э? Ооба. Ошонун эле колунан келет, ал жана көлдүктөн өлдүмбү деген. Албай кебизге да аябай критика келди. Ушул дагы ырбы, мен сени нормальный акын деп ойлоп жүрсөм дечи, элдин баары түңүлүп. Бирок элге жакшы сиңди го бул Ооба, чыгарма. жакшы. Мурда деген жана Көл через Бишкек таран деп көлдүктөрдүн кийими болчу. Кыргызчасы көлдүк жигит деген бул деген между гана прочим аябай хит болду. Мен кичинекей кезимде 18 жашымда көлдө эмеде иштечимин. Кафеде иштечимин. Мындай эме болчу жанагындай. Кафе сыяктуу иштетишип, ушун жардам берип, чай пай алып келип ушун жүргөндөр болчумун да, ошентип жүрүп. Анан ошол убакта бир хит болгон. Бул Мирлан Байыковдун Кызыл өрүк деген ырчы. Анан пляжда бир кичинекей мындай пиво иче турган жер бар болчу да. Ошол жер бысмылдап эртең баштаганда ошондон баштачы Кызыл өрүктү күнүнө 37 жолу койчу да. А мен быйыл байкасам ошол жакта дагы деле ошондой абыр бар да. Бирок ай жерде ыр алмашып кетиптир да. Көлдүгүм ой көлдүгүм эле көлдүгүм ай деп. Сен көлдүктөр деген ыр чыгарып коюп, башка жакта байкелериң баары тарынып атат. Ооба, ошондой болот. Жердештери тарынып атат. Эмнеге ошко ыр чыгарбайсың сен? Өзүң жериңе чыгарбайсыңбы депчи. Кудай буйруса өзүбүздүн жерге да чыгарабыз. Негизи ойлонуп атам, Жети областка тең эле чыгарып коюш керек. Ошондой сунуш айтайын деп аткам жаңы эле. Жок, мен чыгармак. Жакшы. Аскат байке айтып аткан неме депчи. Сен Жети областка чыгарып кой дагы, жакшы жашай бер ошол. Жок, мындай да маргандай да мисалы. Таластык байкесинин сезими көлдүк байкесиникиндей болбой атса, көлдүктүкүндөй болуп атсам, сезимдер кагылышы деп коет. Азыркы маалда баягы кинолорго саундтрек чыгарып, анан ошол багытта дагы мындай иштешкен жакшы го урушчулар үчүн, чыгармачылар үчүн дагы бир жаңылык катарычы. Сиз дагы мына ошол чоочун кишиге дагы бир саундтрек жаралган. Ошонун таржымалын айтып койбойсузбу? Сизге сунуш өзү түштүбү же мүмкүн сиз сунуш кылдыңыз? Жек көрөм чыгармасы бул негизи саундтрек катары ойлонулган эмес. Негизи клип менен сингл кылып эле чыгарайын дегенбиз. Мындай болуп калды. Жек көрөм чыгармасы бул негизи күз айын чагылдырган айда. То есть күз айын чагылдырган чыгарма. Анан биз күзүндө клип тартканга жетишпей калып, мен сырколуп калып, больницага жатып калдым. Анан чыгарма калып калды. Муну эми кышында кантип клип менен чыгарыш керек болчу деп ойлонуп аткан кезде ошо Сүйүн Откеев байкебиз чалып, чыгармаң киного жакшы дал келет экен, эсли макул болсоң ошо саундтрек катары колдонулу деп Сүйүн байке өзү сунуштап, анан ошентип саундтрек болуп калды өзүнөн өзү эле. Анан жана биздикилер эми биз да ошо Сүйүн Откеевке карайбыз да. Биздин дагы платформабыз Арна, Кудай буйруса сиздер дагы Нуриланын ырын ушул смартфондон Арна платформасынан уксаңар болот. Анан биздин балдар бүгүн келип эле сени мындай манты жөнүндө сурап эле. Мындай болуп эле. Ошондо өзүнчө мелдеши бар экен, э? Мантын айтчы ошо. Жок, неме биз мантысын жебесек да ошо эт жебесек да шорпой ичкендей болуп кетели ушул жерде, не? Жок, өзүнчө бияктан чыккандан кийин чогуу эле жейбиз. Спорубуз бар болчу, тиги Жек көрөм чыгармасы тартылып атканда мен өзүм айткам, Кудай буйруса ушул чыгарма миллион просмотр алганда барыңарга мант алып берем депчи. Төртөөбүз барып тартып келгенбиз. Ошолорго 4 порция манты карыз болчумун. Ошондой эле андан бери 4 миллион алып кетти тиги чыгармабызчы. 16 болуп кетти. Бошобой жүрө эле. Кийинкиде ар бир миллионго өзүнчө мындай айтыш керек экен, э? А негизи ушундай мелдештерге көп катышасызбы? Жок, негизи бул мелдеш эмес да, бул жакшы ниет болчу. Кудай буйруса ушул немебиз миллион алса, манты жейбиз дагы бир чогулуп дегенчи. Мен Нуриланда бир нерсесин мындай баамда байкап көрсөм, мындай жана 4 сабырларды көркөм окуу деген сыяктуу ошондойлорду да ыраты менен келтирет экенсиз, э? Ооба, бала кезинен эле поэзияга, сөзгө кызыгам ошо. Мындай гитараны колго алып, мындай Жек көрөм дырдап, анан ыр айтып койбойсузбу? 4 сабыр мынтип трың деп туруп эле анан кийин.
жек көрөм болду. Мен бир байкуш көчө кезген, ырда самырларын жүрөп кезген. Жок, негизи поэзияга болгон сүйүүмдү Кыргызстан обондору калыптандырган десем деле болот. Ошо сиздердин үнүңүздөр менен баягы сезим сырлары деген программа бар эмес беле? Ошо бүтчүмүн да менчи ошо. Аптыр отурбай, аптыр. Ошо ооручумун ошол неме менен. Азыр Мен ошону алып барбай алгам. Ошол нерсени азыр деле өнүктүрсө болобу, кандай ойлойсуздар? Менин оюмча азайып кеткендей. Тескерисинче ал идеяны көп жерде колдонуп атышат го. Сен айтып аткан жана Вайкинг тияка чоң болуп кеткен, аяка тартып кетти, жартысы тияка тартып кетти. Бирок туура эле Жакшы нерсе ошо тарай бергени жакшы. 4 сабыр окугандар, мисалы, ошонун аркасынан бизде деле өз инишектер жүрөт, ушу радиодо жүргөндөр. Аябай мындай эмеге жетишти да. Мындай жакшы ырларды чыгарышып, көркөм окуп, мына мен өзгөрүш деген бир иним бар. Мына айылдап концерт берип отур го, ошо именно. Поэзия кечелери. Поэзия кечелери. Поэзия кечеси деп. Кошулуп. Өзгөрүш байке. Негизи мындай жакшы багыт пайда болду да. А жакшы көргөн 4 сапыр кайсы болду экен сиздики? Так, жакшы көргөн 4 сапыр. Мен негизи Элмирбек Иманалиевдин ырларын көп жакшы көрөм. Азыр Эске келбей атабы, ушундай да эсиңе келбей атты. Мейли эске келген 4 сапыр. Поэзия кечеси кылып ийели. Мен де корейче вариантын айтып коеюн, поэзия кечени. Баягы. Чиле үчөөбүз бирден бир куплеттен айтпайлы. Сиз гитараңызды чертиңиз анда. Корейче. Мен айтканда кимгер чертесиңер? Кандай окат? Сизден башка вариант жок бизде. Биз эме гитаранын кылдарын чертебиз, биз жүрөктүн кылдарын гана чертебиз деген. Илже баштайсың? Жок, сен айт. Мен корейчеде. Анда көркөм окуу, мен баштап берейин, Сен баштап бер. Баштай бериңиз гитараңызды. Образга кире алайын. Образга кирип, башыңызды тиркеп коюңуз башта деген жерден. Баштай бериңиз. Оринин сараң. Жок, Мальда общий сараң. Кыргызча эле айтылачы. Жок эди, мейли. Элестетели Кореяда. Элестетели. Драмага саундтректи кылсын. Мальда общий сараң алге хаго. Мальда общий сараң неге чүгө. Оринин сараң ушунчудай. Отурасыңар го, как будто түшүнчүдөй. Билгенми ушундай болорунчу. Түшүнөйүн деп аракет кылган жокмун ошончунчу. Ушундай ыр бар болчу. Мальда общий сараң алге хаго деген ыр бар болчу биз жашта. Ал убакта күчүмпө хит, эрчтир, чаштарым бар, мындай шах этип, ушундай бир ыр бар болчу. Анда силер. Жок, сиз жакшы нормально айтып бербейсиз. Менде деген Башка жок болду. Жок, мен келе саптан бүтөт, ушундан эле бар. Меники вообще жок азыр. Эске келбейт. Аны эстегенден Сен Андан көрө. Сиз дедиң неге? Сиз дечи болсоң издедиң неге дегенде бирдекелер бар эле. Сен үчүн деп соккон жүрөгүмдү тоспо, сен үчүн мен тоскоолдордон өтөм коркпо, сен үчүн деп болгон даярмын сыноого, сени мен жоготуудан корком деген бар болчу. Жок деп кой. ошондой өр беле. Ушундай эмелер, көркөм окуулар бар болчу да, атаганат. Эми Нуриланын аткарысында көркөмөр. Мен деле келбейт атпы ошонто. Мейли анда чыгармага дейли. Либо ырдай бересиң. Ырдай берейин, кайсы чыгарманы аткарсам? Эме орусчаларыңан болсо. А жек көрөмөр укпайбызбы? Жок, орусча укпайм. Макулат. Седая ночь. Эме розы деген сыяктуу. А я и не знал, что любовь может быть жестокой, а сердце таким одиноким. Я не знал. Эй, ты любовь А я не знал. Деген сонур го деген. Амелат. Дубль да, эки кет. Блин, мом бар, хит болосуң жакында. Жок, өзү подкасттын эмеси ушунда го. Өзгөчөлүгү мындай. Мом ушун баары ушул ойдон Калыш кетет. керек. Ушул ойдон кетет да, Кудай берсе, эч кыжаат болбогула. Сон болуп буйрса. Нурла кел. Бүгүн тик толкундап атат эле операторчу. Мен толкундап атам. Нурла экосунун просто форматыбыз окшоштой да чиркин. Бир аудиторияга иштеп аткандайбыз да. А я и не знал, что любовь может быть жестокой,
А сердце таким одиноким. Я не знал. Кыйкыра албай атырасызбы? Койчу. Жиндиксиңер. Эй, деп нифтем эле. Жерди карап турсаң. Сыймык байке неме го? Көп бийлей бербейт го сахнадачы. Андай өлө ошо сизге окшоп шаңды кылган жери ушундай да эй деп коет. Барып тамашалай беребиз да состовчу. Кайран сыймык байкем экөөбүз. Бир аздан ырдап алсам азыр эчке туура көрчү түшүндүк. дейм жалжактапчы. Сиз деле күлкүңүз келет алар. Анда олуттуу жагын өтөлү кайра эле. Андайсыз. Олуттуу жагын өтөлү деп турганда сиз дейсиң го. Нурила, негизи ырчылар, чыгармачыл адамдардын чыгармачылыгынан кийинки эле кызыктуу нерсе бул жеке турмушу да. Ошон үчүн Төгүлчү чиркин. ооба. Ачылчы бүгүн ишерден бир айтчы. Орозоң күндө калып кайткан болбойт дейт. Мен оозум ачык дээрди. Айта бери. Көздөгөн сиз мисалы үчүн сиздин кыялыңыздагы инсан кандай болду экен? Болочок негизи ар бир эле айым сөзсүз түрдө өзүнүн бактысын ойлойт. Сизге окшогон чыгармачыл адамдар бир башкача кыялданат болуш керек. Ойлонгон эле башкача болот. Болочоктогу сиздин жолдошуңуз кандай болсо деген тилегиңиз бар. Негизи көз алдыңызга тартасыз ал адамды, же болбосо жок эми ал турмуш деген өзү кылат да, өзү жолуктурат да деп элем да баардыгын тобокелге салып коесузбу? Мурда ошондой болчумун. Буйруган жолугат да депчи, бирок Кудайга ниетиңди айтып, каалооңду айтып, кадимкидей эле дуа кылып атканда о Кудай деп алып кадимкидей списогуңду айтышың керек экен негизи. Аламга заказыңды берип эле, мондай болсун депчи. Ошол сыяктуу бизде деле моундай болгон список бар. Бирок ошого татыктуубузбу деген вопрос. Анын списогунабы? Анын списогуна туура келбей. Эң эле башкысы кыргыз болуш керек. Мен аябай кыргыз тилине, кыргыз элине деген баягы патриоттук сезим бар. Жанагы орусча аралаштырып, кыргызчаны араң сүйлөгөн жигиттерден сразу эле кечирип кое алтыным деп эле басып кетем. Кыргызчаны так сүйлөш керек. Өзүнүн оюн кенен жеткире алыш керек. Анан сөзүнө иши дал келсе болду. Башка эч нерсе эстебейм. Бойдок болгондо бүт регламентке туура келмей экен. Жок, эмнегедир мага мындай Нурилан, мен билбейм, мындай ушундай боло берет. Мындай бир ушундай ырларды жүрөк менен өткөрүп, мындай мурда бирөө жарым мындай Нуриланы ушунчалык бир жакшы көрдүрүп жүрүп турган мындай таштап кеткенде мындай эмне боло берет го, ошондой мындай сезиле берет да, ушундай бир элдин баарын эле ошондой көрүнөт. ушундай баштан өткөн эмес беле негизи, элдердин баары эле менде ойлоп атса, ушуну берип калбайт беле суроонун дебесин деп берип коеюн дедим да. Жок, таштап кеткен эмес, эми болот го. Мен азыр 25ке баратам. Буга чейин мамилелер болгон жок эмес, болду. Болгону эки жака кеткен учурлар дагы болгон. Чыгармада эң башка нерсе бул кандай ырды ырдасаң дагы өзүңөн сезип өткөрүп ырдасаң, анан кийин ыр хит болот да. Аткаруучу деп өзү эле аты айтып тургандай, актерский керек да, ырга делечи. Ошо балким жакшы актриса чыгарган дерсиң. Сыймаке да кой. Мен омер билесиздер. Султанбайкеде келип алып, мен эметиң эмеге тартып. Тарыхый чыгармаларда Токтогулдун ролун ойнойт эмес беле. Ошондой болуп, ишерден эле эмне Ошол сыяктуу эле кандай десем, болуп өткөн кээ бирки ситуацияларды эстеп туруп, ошол сезимди ырга салып, анан ыр жазам да, обон чыгарам. Ошон үчүн дагы элдин жүрөгүнө жетет болуш керек, менин оюмча. Так мындай таштап кетип анан кийин ошону сүйүп дагы эле кайгырып, мындай кыйналып, андай нерсе жок, Кудай сактасын. Эгерде таразага жеке турмушуңуз жана чыгармачылыгыңыз бир учурда коюлса, кайсынысын тандамак элеңиз? Бул сүйүү же чыгармачылык дегендейби? Жеке турмушуңуз. Нурила үйдө отур, же болбосо ырда. Билбейм, мен тандаган киши мен тандоомду деле сыйлаш керек го, негизи. Жана списокто бар ошондой. Экинчи пункт тигин танда же муну танда десе, эми мен ал кишиге условия койбойм да, ошон үчүн ал киши деле мага условия койбош керек. Сиз чыгармачылык чөйрөдөн жолдошуңуз болушу мүмкүнбү? Болочок жолдошуңуз? Мүмкүн, толук мүмкүн. Анткени бир сферада болсо адам бири-бирин жакшы түшүнөт деп
ойлойм да. Бирок бир жагы интрига жана андай ушак мушак деген нерселер көп болуп, ошонун айынан дагы үй бүлө көбүнчө чыгармачылыкта көрүп жүрөбүз го. Бузулуп калышы мүмкүн. Көп баягы известный эки адам тең известный болгондо ортодо чагымчылдар ар кандай ушак айыңдардын айынан үй бүлө эки жакка түшүп кетиши мүмкүн. Талашып кетет да, бул мен көрманым, сен көрманың ой деген сыяктуу. Андай талаш эмес го дейм точно. Чыгармачыл инсандардын арасынан мисалы үчүн ошол биздин кыргыз шоу бизнесин алганда, Кыргызстандагы музыка чөйрөсүн алганда ким менен иштешкенди каалайсыз? Так, музыка чөйрөсүнөн алганда мен негизи чыгармачылыгын сыйлаган кишилер бул Урмат Усенов байкебизди бала кезимден чыгармаларын жакшы көрөм. Ошол эле Нурлан байкенин ырлары менен чоңойдук. Өмүрзак Кайыпов агабыздын чыгармаларын, аткаруучу ээрчилигин аябай жакшы көрөм. Роза Аманова, Саламат Садыкова, жалаң ушундай сдержанный ырчыларды көмүртүп чоңойгон. Эгер дуэт дей турган болсо, башынан эле айтып жүрөм, Урмат байке менен ырдамакмын дуэт. Усенов Урмат менен. Урмат. Бирок азыр бошой калды. Келчек бар да Бир жолу жаңы чыгып келатканда ошентип интервью бере коюп, сен Урматка жармашпа деген бир келесоодой комментарийлер келген. Анын элеси бар деп. Бирдекени айткандан да коркосуң азыр. Эле бойдогураак жүргөн. Жок, Урмат угуп аткан болсоң, чыгармачылыкта жаңылык болуп кош керек деп ойлойбуз. Мундагы көңүлгө аласың деген ойдобуз. Буйрса. Элестетип атам Урмат байке ырдап атканын айтчы, жакшы. Сонун болот. Негизи Урмат байкенин ырларынан өзүңүз мындай гитарага салып ырдап калган учурлар болду беле? Ооба. Кайсырын мындай жакшы көрүп ырдайсыз өзүңүз? Махабат кайырчысы деген ырын жакшы көрөм. Азыр ырдап көрөлү. До концерта табызга чиркей. Чыгарманы мурда бир ырдагам, көптөн бери ырдай элекмин да. Ырдай бериңиз. Уйттуп жүрбөй турайын эме. Татыктуу тамга тандайм өзүңө, тартылам кара көзүңгө. Кат сунган сайын неге калтырайм, бир тиктеп жок дей салуучу сезиле. Теңебим теңдешиң жок ай күнгө, албырган айдын дагың ал гүлгө. Күн батар ай булутка жашына, көз бүтөр күз келгенден эйилде. Кайталап баткын келбейт арманга, кайрымсыз кылыгыңан айлаган. Мен эми махабаттан кайырчы, кармалган кай күнүмө жипсиз байланам. Типа аккордторду унутуп калыптырмын. Ушул чыгармасы менен чоңойгонбуз негизи. Кайып булак деген чыгармаларында жанагы чогуу отуруп алып ырчылардын баары ырдаган ырлары бар го. Баю сезим ошолор алып деп. Биздин балалык кезибиз окшош эле өттүр. Ошон үчүн көп нерсе мындай эки өңүрдө жалпы мындай сүйлөштүк көп экен да, ошон үчүн кийинки суроо. Кийинки суроо сенден болсун. Андан кийинки ушул сиздин музыкалык билимиңиз тууралуу кеп калалы. Музыкалык билимим жок. Тубаса эле ошол апаман өткөн талант деп ойлойм, тай жагыман. Пландар барбы буюрса мындай окуп коеюн деп же кандай? Буюрса ушул жылы тапшырсам деген оюм бар. Элестетип атам. 2008 мен окуйм. Бир 2008 келип Нурила менин группалашым деп ал өзүнчө толкунданып. Бир өзгөчө сезимдер болот экен. Сизге чыгармачылыкта болсо ийгиликтерди каалайбыз. Негизи 2025 жылдан бери ушул тармакта жүрөсүз. Өзүңүздүн мындай өзгөчө сезимдер менен бир концерт коеюн деген бир ушундай ойлор болуп атабы? Мисалга буга чейин барып келдиңиз, Көл тарапка концерт коюп? Тушо кесүү концертин ооба Көлдө болду, Караколдо. Эмнеге Караколдон кестиңиз? Жана Көлдүк болгон үчүнбү? Көлдүк май деген ыр болгон үчүн? Жок, ал Көлдүк жигит чыкканга чейин барып келдик да ал жаккачы. Неме болду, просто ага чейинки чыккан чыгармаларыбызды Көлдө аябай жакшы угуп, жакшы кабыл алышат экен да. Анан Көлдүн дом культурасынан, то есть
маданият үйүнөн бизге сунуш түштү. Ошо Нуриланы алып келели дегенбиз, келип концерт коюп кетпейсиңерби деп. Анан ага чейин бир да жолу концерт кое элек болчубуз да, биринчи жолу койдук. Тушоо кесүү деп ошол жака спонтанно эле өзүнөн өзү эле коюлуп калды. Бирок андан кийин Ошко дагы барып концерт койдук. Бишкек качан? Бишкекке мен ойлоп атам, тиги чыгармачылык репертуарды дагы да кеңейтип, азыр мисалы элге жакшы тараган 3-4 чыгармам бар да, мындай прям жакшы өзүнүн ордун тапкан. Ошол сыяктуу дагы бир 4-5 чыгарма жаратып, репертуарды кеңейтип, анан кийин баягы качественный концерт тартууласам деген оюм бар. 1-2 ыр менен эле калган ар кайсы ырлар менен толуктап, башка ырчыларды чакырып коюп эле ошентип концертти эптемей кылып бергим келген жок. Ооба. Шаша турган эч нерсе жок. Сизге баягы ийгиликке алып келген тармак бул мындай интернет болду да. Анан ошол интернетте белгилүү болгондон кийин, элге тарагандан кийин эң биринчи сахнага чакырган ким болду? Андан кийин сиздин чыгармачылыгыңызды мындай мисалы үчүн ар кайсы жерге чакырганда графигин түзүп, ошону көзөмөлдөп, баягы акчасын төлөсө акчасын алып, сиз ырдап атканда акча чогултуп алып, андан ары кийинки сүйлөшүүлөрдү өткөргөн ким болду? Менеджер бар, Мырзагүл Абдрахманова деген эжекебиз менен иштешебиз. Кезинде Бекжан Темирхан башынан эмес, уже 3-чү жылга кетип баратат. Бекжан акебиз менен иштеген кезинде. Ошол эжекебиз бар, ошол сүйлөшүүлөрдүн баарын, мага келген звоноктордун баарына ошол киши жооп берет. Ал эми концертке эң биринчи чакырган киши бул Болсунбек Стакеев деген агабыз болгон. Бештапандагы келип гитара менен ырдап бер деп биринчи жолу филармонияга гитара менен чыгып ырдаганмын. Ошол концерт. Ошол сезимдер азыркыга чейин эсиңизде барбы? 4 жыл калды окшойт. Ооба. Мындай аябай коркосуң чыгып баратканда, кандай кабыл болду экен, кандай ырдайт болдум экен деп. Бирок баягы ага чейин видеолордун ырларың бир аз да болсо элге тарап калган үчүн жакшы кол чаап, мындай кыйкырып, ышкырып тосуп алганда деп туруп анан кийин ырың баштайсың. Негизи 92-лердин жакшы көргөн ыры бар да, сиз ырдап жүргөн. 92-лердин Основной эмес, аудиториясы 92-лер, туура түшүнчүк. 92-лер деген 90-дан кийинкилер деп айтайын деп атам. Жок, эми азыр 92-лер как раз 30-тан өтүп, мындай баралына келип, деп жүргөн убакыттан чамчаларымда иш-бишин баарын кылып, анан ошолордун жакшы көргөн ыры бар сиздин жанагы. Махабат жок деп, ошол эмне болуп сиз аткарып калдыңыз эле ошол ырдын? Негизи өз варианттары көп экен. Ооба. Ал чыгарманы негизи аткарайын дегенде эле менде ой жок болчу. Ошол Мырзагүл эжекебиз менеджер ушул чыгарманы аткарып көрбөйсүңбү деп сунуштап калып, чисто тойго шаңдуур керек болуп эле жазылып калганда ал чыгармачы негизи. Багы бар экен анан. Ооба, аябай багы бар экен. Негизи эл мен буга чейин ойлоп жүрөптүрмүн, мындай салмактуу, сөзү маанилүү, ушундай ырларды аткарыш керек депчи. Негизи эл позитив издейт экен, баягы түйшүктөн, ар кандай ойлордон тажайт экен дагы, жеңил жетпей ырларды жакшы кабыл алат экен да. Негизи баягы бир эле сторонний болуп, экинчи жакты чанып салган такыр туура эмес экен. Кезинде Чыңгыз Айтматов атабызга деле ошондой суроо берген экен, ар кандай баягындай качествосу жок көрүнгөн нерсени жаза берген жазуучулар көбөйдү, буга оюңуз кандай дегенде Чыңгыз атабыз ошентип жооп бериптир. Кандай болсо деле жаза берсин депчи. Главный эл тараза өзү жакшыларын ылгап тандап алат, алар баягы фальшивыйлар өздөрү эле калып калат депчи. Кандай болгон күндө да ырдай берсин дептир да. 92-лер эптеп уксанан калгандар. 92-лер көрдүңөр да, жеңил желпсиңер десем. Шаңдурду кабалып анда. Жок деп аткарып берейин эле. 92-лерге. 92 классташтарым айтып коюн да. Менден делек деп. Менден делек деп коюн, болбосо жүрбөсүн. Азыр күчтүү чыгып атыр негизи, негер бар 92-лер. Көздөрүң нурдан тараган, көңүлүм сени каалаган. Етет. Көрүнбөй калсаң жанымдан, сени издеп күндө сагынам. Көздөрүң нурдан тараган, көңүлүм сени каалаган. Көрүнбөй калсаң жанымдан, сени издеп күндө сагынам. Махабат жок деби жаным, сен үчүн күйүп мен жана беремин. Жүрөгүм чок болуп жаным, жаныңа бара беремин. Махабат жок деби жаным,
шүңгүйүп мен жана беремин жүрөгүм чок болуп жаныңа бара беремин түшүмдө көрүп өзүңдү жүрөктү күндө жубатам жанымдай көргөн жан адам өзүңө качан жолугам түшүмдө көрүп өзүңдү жүрөктү күндө жубатам жанымдай көргөн жан адам өзүңө качан жолугам махабат жок дебе жаным сен үчүн күйүп мен жана беремин жүрөгүм чок болуп жаныңа бара беремин. Браво. Токсонекилер менден ыраазы болду эми. Сурандыңар эле, мен айттым деп. Убакыт саналуу куш Калдыбы же калбады деп коебуз. Убакыт учкан куш дейсиз. Негизи ал эле бул эле деп отуруп ушул 1 саатка чейинки убактыбыз өткөн экен. Негизи мындай азыркы учурда бизди көбүнчөсү чет жакта угушат, көрүшөт. Себеби дегенде эми интернет эмес ушул болуп калды го. Ошол жакта жүргөн мекендештерибиз Кыргызстанда деги эле сизди жакшы көргөн боордош, казак, өзбек, түркмөн, башкир, хакас, ким? Орто Азия деп ошолор баарына салам айтабыз. сизге эркин микрофон. Ооба, эң алгач ушундай жаздын алгачкы жадыраган күндөрүндө орозо айында касиеттүү сиздер менен жолугуп турганыбызга кубанычтабыз. Чакырууңуздарга чоң рахмат. Сиздердин деңгээлиңиздерде сүйлөшө алдымбы, албадымбы билбейм. Үчөөбүз 3 поколение экенбиз. Сонун болду. Жакшы болду негизи. Жеңил болду. Деңгээлиңиз жакшыраак сүйлөө дегендей болдуңуз да мындай. Ошо чоң рахмат. Орозоңуздар кабыл болсун. Жалпы элибизге тынчтык келаткан Нооруз майрамыңыздар менен дагы куттуктай кетейин. Как раз орозодо Ноорузда чыккыла. Буюрса. Нооруздамы? Улар кайсы убакта Чептер толкунданбай микрофон жаштагай иштеп. Достор, эсиңиздерге сала турган болсок, бул Арна шоу. Арна платформасы эми ар бир кыргызстандыктын уюлдук телефонунда. Сиз ал жакка кирип каалаган ырларды, аудио китептерди, андан тышкары жакшы нерселердин баарын тең ушул жактан тапсаңыз болот. Кудай буйрса аз калды. Бир аз чыдап турула, эми мындай презентациясын кылып туруп ошол жерден да махабат жок деп туруп эле бир жакшы маанай тартылайбыз. Нурила, чоң рахмат убакыт бөлүп келгениңизге. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Көп нерсени кыялданам дедиңиз, ошол кыялдардын баардыгы ишке ашсын. Ал эми Нурила экөөбүз коштошобуз. Сиздердин жашооңуздарда дагы музыкага сала тургудай сонун көрүнүштөр көп болсун. Лилия Абдыбаетова жана Нурила Султанов сиздер менен бирге Арна шоуда болду. Музалар бар болсун деп коелучу. Музалар бар болсун. Бар болсунчу.